Жанат Саматович, сіз азыр коллегаңызға жооп берип атасыз да, жолдо авариялардын көптүгү жол эрежени бузуу деп биздин жарандарга кайра эле жүктөп атасыз. Ушундай көз караштасызбы? Эң биринчи причинасы деп. Ну, мен эметкенимче Оюңуз ушундай деп кыска эле айтып коюңуз, ушундай да. Азыр эле айттыңыз да, туурабы? негизги причина, биринчи причина ошондой болот да. Туура эмес. Негизги причина жолдорубуз узкий. Элдер шашылат, мына Бишкектен көлгө жеткиче пробка, тротуарлар коюлган эмес, односторонний жол өзүнө коюлган эмес, шашылып бул жактан ошко жеткиче пробка. Узкий жолдор, анан ошонун негизине биринчи шартты түзүп берип, условия, анан кийин жарандарды күнөөлөшүбүз керек да. Сиз кандай министр болуп кетип аткан киши ушинтип айтып атасыз? Ушундай түзүлүп калган, биз ушуларды келечекте оңдошубуз керек деп айтышыңыз керек да, сиз туурабы? Кайра эле жарандарга жүктөп атканыңыз бул кандай бул? Сизди жаңы көз караштагы, жаңы түшүнүктөрү бар деген кандидат катары биз кабыл алып аттык эле, сиз эскиче ойлонот экенсиз дагы деле. Жолдун сапаттарын баарын оңдойбуз, жакшы эми. Кантип оңдойсуз? Кайсы акчаңызды оңдойсуз? Бөлүнгөн каражатка жараша болот да. Мен оюмча бөлүнгөн каражаты жетпеген үчүн ушундай болуп атат да. Мына тендерлердин бүгүнкү өтүп аткан эрежеси, бүгүн жүрүп аткан бүгүнкү эреже туурабы? Биздин мамлекетте ошо Минтрансдагы бүгүн жүрүп аткан тендерлер. Мен айтып кеттим, бүт тендерный эрежелерди кайра карап чыгабыз. Кайра карап чыгасыз. Кандай кылып кыскача түшүндүрүп бериңизчи? Кандай кылып карап чыгабыз? Кандай ошол тендердин айынан болду да кечеги министр, зам министрдин кармалышы, тендерлердин бүгүн жүрүшү туура эмес экенин эл да айтып атат, биз да көрүп, сиз да кандай багытка өзгөртүүгө конкретно бир айтып бериңизчи, кандай барасыз? Бүт участниктерге бирдей эме болуш керек да. Сүйлөшүп алган компаниялар өздөрүнүн условияларын киргизип алышат, мисалы бир эмеси да, и ошолор эле утуп кетишет. Бүт участниктерге бир одинаковый требования болуш керек да, чтобы только если они подходят под эти условия, только цена, остался только ценовой вопрос. Бүгүнкү ушул болуп аткан, жүрүп аткан система ушул бойдон калабы же өзгөртөсүзбү? Ошого аракет кыласызбы, өкмөткө сунуштап, бул жака алып келип? Өзгөртөбүз, алдыга жылдырабыз. Кандай кылып? Качество сделаем дорог. Но мы изменим работу министерства, изменим процесс принятия решения, посмотрим кадровые вопросы. Бүгүнкү жүрүп аткан тендер, ошол жүрүп аткан система туурабы? Туура деп айтып атасызбы? Аны өзгөртсөңүз, кандай өзгөртөсүз эми айта албай атасыз да ошону. Туура эмес деп айтып атканыңыз туура эми, туура эмес болуп атканын билип турат. Кайсыл багытка кандай? Участниктер кандай болот? Бүгүн эң арзанына бергенге аракет кылып атабыз, туурабы? Бүгүнкү мыйзамга карата жасап аткан да тендерлерди. Ошо мыйзамды өзгөртүүгө алып келишиңиз керек да сиз. Сунушташыңыз керек да. Ошодо бүгүн сиздин көз карашыңыз бар болуш керек эле да. Сиз именно ушул тендерден туура эмес 10 секунд кошуп коюңуздар. Тендер туура эмес жүргөн үчүн, ошол жерде коррупция бар үчүн, зам министр кетип, анын артынан министр кетип аткан үчүн сиз ордуна кайра келип атканыңызда именно ушул бир эле маселени сиз четко ответ беришиңиз керек эле. Бүгүн биз ошол ответти ала албай атабыз да. Менин суроом мы пересмотрим правила, по которым сегодня проходят тендера. И тендера, которые которые выделяют международные финансовые институты, я думаю, что они сами также заинтересованы в том, чтобы коррупционная составляющая была минимальной в этих или исключена вообще в этих тендерах. Мы примем такие шаги, мы их в ближайшее время ознакомим общественность, вас с этими мерами.